Boyun көрсетіп қойылу. 1.60-ға қойылып тұр. 59 деп қояр. 1.60. Тазасы өргенге. Өте соң. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Месеркежі каналының қаталушылары. 20 август 2022 жыл Ош облысы Өзген районы Шерал айылында. Камел ағазын жаңа аты келген екен. Мынау аттан сіздерге маалымат беріп көрсетеміз. Андықтан бізбенен чоң отырыңыздар. Каналда жаңа болғандар каналға атталып, лайк басып, ұсыныштарды комментарийге жазсаңыздар болады. Ассалаумалейкум. Қандайсыз? Мына жақсы бе? Денсаулықтарыңыз жақсы? Өзі негізі чоң аттарды алып келшілеңіз. Чоң аттарды азып көрдім ғой. Бойы башы биік. Оларды көрсетсек болды айтам. Азыр мынандай эми буну деле чакан деп айта албайт экенбиз. Бул деле 1.60 чыгып атат. 1.60 чыгып атат. Эми баягы анын аттардын жанында кичине атта. Кече эле экөөбүз тарттык го, карат. Ошонун боюн тартып койгонбуз. YouTube'дан көргөндөр атты чоң деди. Мен 1.60 чыгат десем чоң экен деп эме алып аттылар. Бирок экөөбүз айткан бадан бирок сатып ичти балдар. Мен базарга алып кирип эле сатып идим аны. Эми насиби, Насиби да бар жок. Кайсыл жакка кетти? Мен ошо өзгөндүк балдарга бердим. Алар дагы бирөөгө сатты. 3 адам өтүп кетти. Анан базарда аттын каттасы болуп кетти ал. Мындан да азыр ölçөсө 1.60 чыгып атат. Мен 1.60 дештен өзүм да уялып турам. Эми болгонун айтып турабыз, көрсөтүп турабыз. Парада кандай болду экен бул? Бул ошо илгери союз малда келген данчыктардан да. Союз малда келген данчыктар. Жана стереотипный деп дагы айтып калат го, ошолордон го дейм, Илгери союз малда келчүлөр. Сизге кайсыл жактан келип калды бул? Буну Жалабаттан алдым. Барсам ата деп корс экен, улак кулагында сураган жок. Эч нерсени сурабадым. Алып байлап койсом, кийин балдар келип үйлүктөп, атты ким алды, мен унчукпадым. Улагын өтө күчтүү айтып атышат эми, өзүм чаап көрбөдүм. Эми таанылгандар айтты. Ар кандай ачынын улагына жараган ат деп ошондой да, ачыда улак күчтүү болот экен. Эми сиз көрүп эле алдым деп калдыңыз. Сизге аттын деле сиз деле көзүңүз жетиген аттарды алып келесиз да. Эми баягы эл башып мен улагын сурабайм эч качан улагын сурабайм. Атты минип көрөсүз? Минбейм да, турушунда алам. Турушунда аласыз. Турушунда алам. Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул агабыз дагы көптөгөн аттарды сатып, көптөгөн аттарды минип жүрөт десек да болот. Өзү да улактарда жүргөн жөнөкөй аттарды минбейт болуш керек. Денсаулыктары кандай экен азыр? Денсаулык жакшы экен. Жакшы, ичип жегендери, өзүн алып жүргөндөрүн, баскандарын көрүп турасыздар. Өтө жакшы ыкчам аттардан көрүнүп турат. Кабактарын да көрсөңүздөр болот. Атты негизи кабагынан дагы сындап калышат, мындай башында эти жок, как деп коюшат го, мына ошондону көрүп турабыз да. Туяктары дагы баары таза көрүнөт. Бир-эки бастыралчы, баскандарынан көрүп коелу. Ат жайдары жүргөн ат экен. Чатаяк кенен куйруктарды көтөрүп жүрөт. Эми улагын айтпайм, чаап көргүлө деп жатат. Камел агабыздан кеткен аттар улактарга жарап, жакшы аттар болуп чыгып жүрөт. Ала чоң долларга чыгып кетти. 5.000 деген. Жана чокар ала атты. Алда өтө чоң пулга чыгып кетти. Каратта чоң пулга чыгып кетти. Эми бул атыңыздын баасын канча деп турасыз? Буну 200 миң кеми бар. Базарда 200 деп эсептейт, онун үстүнө айтты. 200 миң. Соңго 200 миң. Негизи үйдө ат арзан сатам мен. Азыркы сатылган аттарды көрдүм. 178-75 аттар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, баасы дагы жөндүү коюлду. Андыктан мына ушундай аттарды колдон чыгарбаңыздар. Өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Бир кой өрүп көрсөк болобу экен, Буну эзип эле кечке улакка чыга турган ат. Башы көзүнө карабай, ичинде анча атты учуруда ят. Илгери совхоздо мына ушундай пародадагы аттарды көрчү элек да. Алиге ипподромдорго урукка келчү. Мына ошондой экен десек болот. Бир аз тар болуп атат окшойт, Эми экасы деп жашат. Жашы экасы, 5 жашар болот. Сиздерге кыскача маалыматын берип көрсөттүк, урматтуу көрүүчүлөр. Жаккан болсо өзүңүздөр келип чаап, баарын көрсөңүздөр болот. 5-5ке да чыга турган ат. 5-5ке дагы жарайт, Өтө сон болот.
ат менен жигитти тар жерге алып кирип алып бир аз кыйнадык окшойт. Эми ала турган өзү келип көрөт албетте. Кенен жерге чыгып чаап көрсө болот. Сіздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.